Ассаламу алейкум урматтуу көрөрмандар. Сиздер менен кайрадан Көк Бөрү каналы. Бул чыгарылышта Көк Бөрү дүйнөсүндөгү акыркы жаңылыктар менен тааныштырабыз. Күчтөнүп жаткан Бакай-Ата командасына кимдер кошулду? Достуктан кеткен Элдияр Жеңишбек уулунун ордуна командага ким келди? Айыл өкмөттөр аралык чемпионаттын биринчи күнүндө кимдер жеңишке жетти? Алда ушул жана башка суроолорго жооп беребиз. Андыктан видеону аягына чейин көрүп, лайк коюуну унутпаңыздар. Бүгүн 19 февраль күнү Бишкек шаарында жаңыдан курулуп жаткан Ак Кула ат майданында айыл өкмөттөр аралык биринчи республикалык мелдеш башталды. Бул ирет 6 гана команда катышууда. Тагыраагы Баткен облусунан, башка 6 облустан бирден команда күч сынайт. Чучук-Булактын жыйынтыгы менен 6 айыл өкмөт 2 тайпага бөлүндү. А тобунда Ыс көлдөн Карасаев, Жалал Абад облусунан Кыз көл жана Ош облусунан Кара Шорок командасы жайгашты. Саймадан супер сунуш. Кубаттуу гигабиттик жаңы муундагы Wi-Fi роутер. Секундасына 1 гигабитке чейин супер ылдамдыкты колдоо. Ар түрдүү диапазондогу 2 Wi-Fi тармагын жөндөө мүмкүнчүлүгү. Үйүңүздүн каалаган бурчунда туруктуу интернет. Жана ушуну сиз премиум 500 плюс ОТВдын супер ылдам тарифин кошууда таптакыр акысыз аласыз. Күтүүнүн кереги жок. Сайманы кош. Ал эми Б тайпасында Талас облусунан Аманбаев, Нарындан Тоголок Молдо жана Чүйдөн Кожомкул айыл өкмөтү бар. Тайпада командалар бири-бири менен бир жолдон ойноп, жыйынтыгында жеңүүчүлөр финалда кезгирет. 19 февралда 2 оюн болуп өттү. А тобундагы Карасаев айыл өкмөтү 5-1 эсебинде Кыз көлдү утуп алды. Кыз көлдүн курамынан жалгыз салымды Мукамбет Төрөгелди уулу салды. Ал эми Карасаевдин курамынан Нурсултан Мухамедов менен Сагынбек Исабеков дубль кылса, Нурбакыт Эрал уулу бир улакты таштады. Экинчи оюнда Аманбаев Тоголок Молдону 5-1 жеңди. Тоголок Молдонун курамынан Бакай Мирбек уулу жалгыз салымды салды. Ал эми Аманбаевтан Нуржан Мелисбек уулу 4 салым салды. Дагы бир улакты Айдаркан Анарбеков ыргытып кетти. Эртең экинчи турда дагы 2 оюн болот. Кыз көл Кара Шоро менен беттешсе, Тоголок Молдо Кожомкул менен күч сынайт. Бул айыл өкмөттөр аралык оюнда ким чемпион болот деп ойлойсуз? Комментарий жаза кетиңиздер. Ал эми Нуржан Мелисбек уулу бул беттештен кийин буларга токтолду. Кээрлер айтып атпай. Нуржан картайып баратат деп. Ошочо катып тийип окшойт мага. Буюрса быйылкы жылы бир өзгөчө оюн көргөзөм деген жакшы иш менен чыккам 2025-ке. Жакшы ниеттесиз. Жакшы ниеттем буюрса. Норус турнир, 9 май турнири бар буюрса, мыкты деңгээлде оюн көрсөтөм деп. Мындай буюрса, жакшы ойдо турам. Достук командасынан намыска кеткен Элдияр Жеңишбековдун ордуна Сыймык Насырымбеков кошулду. 2001 жылкы Сыймык Чүй облусунун Жайыл районунан болот. 2022-2023 жылдары Ак Шумкарда, 2024 жылы Сары Өзөндө ойногон. Позициясы коргоочу. Талас облусунан чыга турган Бакай-Ата клубу быйыл күчтөнүп жатат. Команданын капитаны болуп Аудосбек Мырзабек уулу дайындалды. 2015 жылы Бакай-Ата, 2017 жылы Оро командасында ойногон. 2018 жылдан тартып Ынтымак командасынын курамында ойноп келген. 2022 жылы улуттук курама командага кошулуп, көчмөндөр оюндарында чемпион болгон. Өзү Бакай-Атанын Кыргызстан айылынан болот. Потенциалы күчтүү ойунчу деген Байтеген Омурбеков дагы карьерасын Бакай-Атада улантат. 2022 жылы Алтын Альянста, 2024 жылы Талас командасында ойноп, биринчи лигада чемпион болгон улакчы. 2023 жылы Ынтымакта ойноп кеткен Бакыт Төлөгөн уулу Бакай-Атанын курамына кошулду. 2018 жылдан бери чоң оюндарга катышып келген, көп жыл Карабурак командасынын намысын коргоп келген. Бакай-Ата быйыл биринчи лигада ойнойт.